Эми мына көрүп атасыңар, дагы бир жасалып кой, мына ак түстө Ысык Көл облусунан келген курама команда, ал эми кызыл түстө Ордолу Ош облусу. Мына жерден мыкты көтөрдү команданын капитаны Исламидин. Өтө бир мыкты салым. Дайындыкта келишкен. Бирок эми ошого карабастан спортто ушундай кимиси мыкты, кимисинин дайындыгы мыкты, мына ошол команда көбүрөөк ийгиликке жетет. Бул эми Ысык Көл командасы ынтымак салым. Мына ошентип Ысык Көл кайрадан Абдыжаппар талас менен чыккан, ал эми Ысык Көл облусунан азыр Ондонбай Буран Король деген аргымак менен чыкты. Birinci bölüktün bütörüne 40 sekunda vakit kaldı. Hurmatlı göbörücüler, 40 sekunda içinde hazır oyun jıйдыкталат birinci time. Ысык Көл командасы көтөрдү 11-ci катары санындагы Бактыбек Мухаммедуулу. Бек Мухаммедуулу. 20 секунда kaldı. Birinci bölüktün bütörüne 40 sekunda vakit kaldı. Hurmatlı göbörücüler, 40 sekunda içinde hazır oyun jıйдыкталат birinci time. Ысык Көл командасы көтөрдү 11-ci катары санындагы Бактыбек Мухаммедуулу. Бек Мухаммедуулу. 20 sekunda kaldı. Aldıda baratат азыр экинчи бөлүктө кандай амал издеп, кандай кылып эсеп санын теңөө Ысык Көл облусу көтөрдү. Мыкты көтөрүм Бакытбек Бек Мухаммедуулу. Бакытбек сонун барды мына карачы. Ой баракелде. Бул эми алгач алды Ысык Көл. Ey баракелде. Мыкты көтөргөнү менен теке жерде кайрадан сонун мүмкүнчүлүктү туура пайдаланган Бактыбек Мухаммедуулу. Эч ким жок карачы. Birinci bölüktün bütörüne 40 sekunda vakit kaldı. Hurmatlı göbörücüler, 40 sekunda içinde hazır oyun jıйдыкталат birinci time. Ысык Көл командасы көтөрдү 11-ci катары санындагы Бактыбек Мухаммедуулу. Бек Мухаммедуулу. 20 sekunda kaldı. Fakat toktut demeyince aytıyorum. Aldı Ысык Көл. Кезексенде капитан Нурсултан Мухаммедов Каракуш минген аргымагы. Булар эми сүйлөшүп алып ойноп атканда эле бир мен салам, андан кийин сен сал дешип. Азыр Ысык Көлдүн жигиттери жакшы чабуулга барган, бирок мына карачы Оштун палуан жигиттери акырындап мына бир ширактан алып аутка сүрөөнүн аракетин көрүп атат. Өткөзүп берүүнү жазады. Эми мындай учурда албетте башы жеңил ойнок аттар Тайгазан түйүнүн жакшы ийгиликтерди жаратат дегенче болбой эле алда калды. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгармаш керек эле. Эмне болуп кетет азыр? Мына Оштун жигиттери коргонуу жаатында азыр эч бир
Mına tuvардан Ош менен Үскөл oyunга чыкты. Башталат азыр мына.